Знакомьтесь, это наш агрогерой Айтын. В свои 22 года он стал настоящим агрофермером. Сегодня он поделится своим опытом и ответит на наши вопросы. Ал жөнөкөй жерден жашыл керемет жаратып, пайдалуу жана ширин салат жалбырактарын өстүрөт. Анткени айсберг салаты өзүңүздөр байкагандай аябай бат өсөт. Мисалы, бул талаада биз быйыл чесноктон кийин салатты отургуздук. Ушуда 2 жолу отургузганга жетишебиз. Эми биринчи жылы биз баштаганда эң биринчи кадам теплицадан башталган. Теплица куруп, андан кийин уруктарды Чехия өлкөсүнөн алып келип, көчөт өстүрүп, анан талаага отургузулган. Биринчи сезимдер аябай сонун болгон, анткени уруктан баштап байкаганың аябай кызыктуу болот экен. Негизи Кыргызстан менен Чехиянын айыл чарбанын айырмасы аябай чоң. Мисалы, мен топ 2 айырмасын айта алам. Биринчиси бул автоматизация деңгээли. Чехия өлкөсүндө автоматизация аябай катуу деңгээлге чыккан. Жана экинчи айырма бул негизи Чехияда эмес, Европа өлкөлөрүндө биопрепарат колдонуу аябай көп да. Негизи чоң маселелер биринчи жылы пайда болгон. Биринчи жылы отургузганда биз салаттын өсүшүн жакшы билбегендиктен жана пестицидтерди колдогонду билбегендиктен башкача бир курттар пайда болгон салаттын ичинде. Ошолорду кетириш аябай чоң маселе болгон. Жана экинчи маселе, биздин өзүбүздүн скважинабыз жок болгон кезде ошо суу маселелери болгон, негизи Кыргызстан боюнча. Ошондой, бирок азыркы убакта өзүбүздүн скважинабыз бар, алар маселелер чечилди. Ар кандай көйгөйлөр болот, бирок менин кеңешим жаңы баштап аткандарга бул илим тарабынан кирүү, баштоо, анткени илим бар болгондо маселелер чечиши оңоюраак болот экен. Негизи Кыргызстандын айыл чарбасы акыркы жылдары аябай өнүгүп баратат. Менин оюмча дагы бир 5 жылдын ичинде Кыргызстанда механизация жана автоматизация деңгээли көбөйөт. Мен ошондой көрөм айыл чарбасын. Анан менин оюмча жашылчаларды көбүрөөк өстүрүш керек. Анткени гектарына прибыль көбөйүшү мүмкүн. Менин жеке кыялым бул Кыргызстандын айыл чарба сферасын өнүктүрүү. Айтым, маегиңиз үчүн чоң рахмат. Сизде болгон жаштар келечекте көптөгөн үмүттөрдү арттырат сиздерге. Чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Биздин агромаркеттен чоң белек, агробалт. Буну колдонуп көрүңүздөр. Поддержите Айтына в комментариях и также поделитесь, хотели бы увидеть еще больше историй о наших агрогероях.